Мынакей жанымда Өмүрбек Эсен уулу отурат. Ынтымак командасынын эң мыкты улакчыларынын бири. Кандайсыз, Өмүрбек байке? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Мындай суроо берейин башында. Эл оозунда дагы мынтип айтылып жүрөт да, ынтымак командасы атайын эле намус командасына утулуп берди деп, ошого көз карашыңыз. Эмди бир ай сбор өтүп, даярданып, ушунча мээнет кылып барып уттуруп берип койду деген нерсе кошулду. Бир ай анда берип кое турган болсок, сбордо жүрбөй эле, бир ай даярданбай эле барып эле берип койбойт белек. Оюнда күчтүү экен, жакшы даярданыштыр. Утуштуу. Акыйкат болду. Ооба. Утулдук. Моюнга алыш кекте утулганында. Намус командасындагы эң күчтүү мындай атаандашыңыздар ким болду? Мирбек Муташев деген бала жакшы тартып атат азыр. Мыкты экен. Бир момент келди алып атат да. Ошол бала күчкөн Дастан Ушламов бар. Мунука Аскат Аскаров бар. Сейитбек Анарбек уулу бар. Баары эле мыкты. Андай вышкага, андай вышканын оюн финалдарына жөн бала чыкпайт. Баары эле күчтүү деп эсептейт. Достук менен Мурат четтетилип калбадыбы? Ал боюнча эмне дей аласыз? Оюнда бир аз кызыгуу оюн болгондуктан андай случай болот. Бала менен бала бири-бирин түшүнбөй кетет, бири-биринин сөзүн көтөрө албай кетет. Ошол моментте ушундай учурлар болот да. Ол өзү көбүрөөк кызыгуу оюн эмеспи? Ал билбейм. Бизге негизи достук менен Мураттын кеткени биз ынтымак командасы үчүн аябай жаман эле болду. Канча жылдан бери ынтымак менен достук финалда ойноп, эл оозунда эл классикада айтылып калганда, достук командасы кетип калганга мен лично аябай ичим ачышты да. Ичиңиз ачышты. Кандай ойлойсуз, эгерде баягы элдерде айтып калды го, достук менен намус ойносо болмок деген сыяктуу пикирлер кетти да. Эгер ал экөө ойной турган учурда кандай оюн болмок деп ойлойсуз? Аны көрбөгөндөн кийин айта албайбыз да. Может достугу болмок, может намусу болмок, оюн да бул. Кимге бакуу болуп кетсе, ошол команда утат да. Кимдин мындай команда ынтымактуу чапса, биригип ошол команда утат да. Ал оюн болбогондон кийин аны айта албайбыз да. Жалпысынан эки команда тең күчтүү. Бирок аябай сонун оюн болмок, жакшы оюн болмок. Экөө тең күчтүү команда. Эки команда тең мыкты балдар бар. Оюн учурунда, оюн талаасында эң мындай эмоционалдуу учур кайсы учур болду? Эмоционалдуу учур 3 кылып теңеп кеткен болду да. Акыркы минуталар алган ошондой 3 кылып теңеген эмоционал болот ошондой. Бирок ал эмоциясы көп болбой калды да. Золотой голдон бат эле утуп калдык. 2 мүнөттүн аралыгында салып кетти. Ошондой эле болуп калды. Көкбөрү оюнунда негизи жеке оюнду жүргүзөт да. Жеке-жекеден алып турсаң, пас алган балдар дагы, защита кылган аттар дагы чарчабайт да. Улак алып качып жүргөн адамды кууп жүрсөң, атың чарчайт да. Улак алып качып жүрсөң, анда тигилер атаандаштардын аты чарчайт да. Бизге ошондой болуп окшойт бул термдер. Кечке чейин улакты тигилер алды. Биз коодук, аттарыбыз ошол себептен дагы аябай чарчап калгандай болуп калды. Анан бул жолкусунда байкаганыңыздай, стадиондун бардыгы намыс деп баягы Мирбек Муташевди кайман атынан айтып Путин деп кыйкырып аткандарын көрдүк да. Анан кийин өтө эле
балким сиздердин утулуп калышыңыздарга баягы күйөрмандын ошол жерде аз болуп калганы дагы балким себеп болуп. Балким ошондон. Балким могу намус командасы Высший лиганын тарыхында биринчи жолу финалга чыгып, биринчи жолу биринчи орун болуп атат да. Может ошолго Высший лигага финалга чыкканына байланыштуу нарын эли полностью көчүп келди да, баары келишти. Жакшы күйөрмандык кылышты. Балдар да может ошол күйөрмандык кылганына жараша мындай жакшы ойношту деп ойлойм да. Эми күйөрман да аябай дух берет адамгачы. Ошо трибунанын мисалы үчүн 80% нарынга балетет, намыс деген үчүн балдар да ошондой ойноду деп ойлойм да. Дух берген. Дух берет да, элдин сүрөөнү, элдин күйөрманын колдогону аябай эле дух берет да адамга. Ооба. Анан оюн бүткөндөн кийинчи күйөрмандардан кандай пикирлер келип жатты сиздерге? Талас элинен күйөрмандарыңыздан, Жети Дубандан күйөрмандарыңыз бар да? Эми ар кандай адамдар бар да. Бирөө жакшы жазат, бирөө жаман жазат. Бирок көбүнчөсү эми бул оюнда, спортто уткан билген утулганда билиш керек, кийөөг эле башты көтөрүлө деген эле пикирлер болот. Жакшы. Намыс командасынын бир эң сиз байкаган эң бир кандай десем, бир фишкасы дейинби же болбосо тактикасы дейинби, кайсы болду? Жекеме-жеке да. Жекеме-жекеден алды, оюндары жүрдү да. Жекеме-жекеде аты дагы анан оюнчусунан жекеме-жекедеги аты дагы мыкты болуп атпайбы. Бирден тозуп атат, аттары жакшы экен, защита аттары бирден тозуп атат. Тиги жекеме-жекеден алып чыккан аты дагы Казанга барып атат да, жакшы экен. Биз пас берет деп күтсөң, өзү кетип калат. Өзү кетет деп күтсөң, пас берип коет да. Ушундай болуп калат да энди. Мындай алдап ойногон, Алдап ойноп. Эми жекеме-жекеден алсаң, оюнду ушундай кыласың да. Пас бермеш болуп өзүң кетип каласың. Өзүң кетмеш болуп пас берип коесуң. Ушундай да оюн жүргүзөсүң да энди. Анан эми алардын оюну жүрдү. Коргоочулар да мыкты болду. Коргоочулар да мыкты болду. Эми улак алып аткан, улак басып жүргөн команданын бир адам тоспойт да эми. Биздикилер жабышып, тосуш менен алек болот, а тигилер болот тосуу менен алек болот да. Ошол себептен намыс командасы мындай оюну жүрүп кетти да. Жекеме-жекеден алды, оюнду жүргүзүштү. Ушундай болду. Баягы жекеме-жеке деп калбадыкпы? Анан Норуз Ратбек уулу, буга чейин жекеме-жеке боюнча бул ынтымактын алдыңкы оюнчулардын бири эмес беле? Норуз Ратбек уулунун жоктугу байкалдыбы бул оюнда? Бир ат менен бир бала келишет да. Ошондо оюн жүрөт да, оюндачы. Көпкөрдө бир ат менен качан бир ат менен бала келгенде, бири-бирин түшүнгөндө оюн жүрөт да. Ошондой эле аватарга Норуз Ратбек уулу бири-бирин келип калган да. Төп келчү. Ондай Норуз Ратбек уулу аватарды мингенде кандайдыр бир бет маңдай барып калат, улакка туруп калат. А башкалас мингенде андай болбой жатат да. Норсбекке колунан травма жаракатына байланыштуу оюнга чыкпай калды. Аватардын үстүнө мине турган бала жок болуп калды да бизде. 9 майга даярданып жатасыздар. Буюрса, жакында баштайбыз. Жеңесиздер буюрса. Иншалла. Аракет кылабыз. Анан ынтымак командасынан деле бул талас ичинен баягы курама куралат эмеспи? Анан кандай критерийлер менен алат экен командага балдарды, жигиттерди, мынакей жаш балдардан алыптырсыздар. Сиз дагы сизден да кичүү балдар бар экен, Кандай критерийлер менен? Эми райондук оюндарда жакшы оюн көрсөтүштү да бул жаш балдар. Ошол себептен командага ынтымакка келишти. Мен деле ушундай болуп келгем да ынтымакка. Азыр эми Кудайга шүгүр. Жогорку лигада ойноп атабыз, жакшы эле буюрса. Ал балдар дагы убакыт өтө келе бир жылбы, бир эки оюнбу оюн көрсөтө албай, бир эмеге түшө албай жүрүшү мүмкүн. Бирок биз ишенебиз, ал балдар буюрса ынтымактын келечектери да. Качандыр бир убакыт келет, ошондо ушул балдардан аябай жакшы результат болот деп ойлойбуз. Анан Кыргызстан курама командасы. Бул Жети Дубандан чогуу эмес командалар. Ошонун арасында быйыл дагы болом деп ойлойсузбу? Эми ошол
Кыргызстандын курама командасына илинип калалы деп аракет кылып чабып атабыз баарыбыз. Ал баардык көк бөрүчү кыргыз жигиттеринин мындай көк бөрү сүйгөн балдардын мечтасы деп ойлойм да. Ошол себептен аябай эле аракет кылып атабыз илинип калалы деп. Кыргызстан намысын коргойлу, ошол командада чабалы деп жакшы аракет кылып атабыз. Бул Кыргызстан курама командасын мисалы Нооруз жана 9-май турнирлеринде жеңген командалар курайт эмеспи? Анан канча жылдан бери 2024-жылы мен билгенден сиздер ынтымак командасы кураманы курган болчу. Анан быйыл кандай ойлойсуз ошондо? Балким намыс кураманы курап калабы Кыргызстан командасын? Эми бирок антип деле 2022ден бери андай деле көчмөндөрдүн составын андай деле түзбөй калды да. Негизи уткан команда деп деле түзбөй калды. Ким кайсы командада кайсы бала мыкты оюн көрсөтүп атат, кайсы бала эметип атат, ошодон результатына карап кошуп атат да негизи. Анан биз утуп алдык деп эле баардыгын кошо бергенде эле бул негизи болбойт деп ойлойм да. Көк бөрү федерациясы ошол жак чечип калат да баары бир. Мисалы үчүн мыкты оюнчу, аябай мыкты оюнчу турнирлерде илинбей калат да. Командасына байланыштуу да. Мыкты оюнчу илинбей калса, ал оюнчу көчмөндөргө команда илинбей калыш керек деген сөз эмес да. Ал оюнчу жакшы оюн көрсөтөт, значит ал баланы алыш керек да. Ошондой эле эсептейм да. Командасы менен күчтүү, чемпион болуп кетип атат. Бирок бул жагынан да карап коюш керек да. Мыкты оюнчу калып кетпеш керек мына жакта. Кандай ойлойсуз? Канча 7-8 жылдан бери биринчиликти бербей келаткан команда бул ынтымакта. Жеңишти алуу үчүн бул команданын бир белгилей кетүүчү нерсесин айтыңызчы. Командада биринчиден ынтымак болуш керек. Балдардын бири-бирине мондай ич таарлыгы болбош керек да. Мен салам, мен деп бир гол салып кетишим керек, же болбосо жалаң мен калам деген болбош керек да бул жерде. Колуң жүрбөй жатырбы, беришиң керек да. Мисалы өзүң сала албайсыңбы, значит бер бирөөгө. Ошол бала салсын. Кол жүрүп аткан балага. Ошондой болуш, биз ынтымакта ошондой да. Ынтымак командасында өзүң болбой жатырыңбы, атың болбой жатабы? Кол жүргөн балага бересиң. Анан утулуп атканда албетте мондай эмоциялар болот. Ошого бири-бириңе таарынбашың керек да. Утулуп аткан учурда любой эле адамда эмоция болот да. Ошондо бири-бириңе таарынбашың керек. Ынтымак командасы андай эмес. Утулдукпу? Бири-бирибизди кемчилигибизди айтабыз. Могул жерде моундай болуп калды, эмкиде буну түзөйлү. Эмкиде мындай кылалы. Муатты алмаштыралы. Бирок таарыныч жок. Ооба, эч таарыныч жок. Бул спортта. Спортто андай нерсе болбош керек деп ойлойм. Баягы ушул ынтымак командасынын өзгө командалардан өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуз? Өзгөчөлүгү баардыгы Таластан бир областтан болгондо деп ойлойм. Бир областтан болот, баардыгы мындай жанталашып чабат да. Пейили менен чабышат баары. Ошондо деп ойлойм. Мисалы, Намыс командасына 2 таластык жигит кошулду деп атышпайбы? Абай ичте мындай кичине сыздап калган жокпу? Ушу 2 жигитибиз бизде деле ойдусу болмокко деген сыяктуу. Эми бул клубной оюн болгондуктан алардын дагы мындай жашоо турмушуна бут тоспош керек да. Алар жакшы келишим менен кетишти. Алар может ошол түзүшкөн келишим менен жакшы нерсе кылып кетишип атат. Андай нерсе болбош керек негизи. Көк бөрү да качандыр бир убакта мындай оюн токтогондой эми ошондой өкүм калбаш керек да. Аттиң мен ушул убакта ушул командадан мен эме ала алсам болмок экен. Келишим түзүш команда ойноп кетсем болмок экен депчи. Алар келишим түзүп ойношуп атат. Тура эле колдойбуз да. Алар дагы ынтымак командасынын убагында намысын коргогон, чабышкан. Ал байкелер менен дагы биз жакшы турнирлерде чемпион болуп жүргөнбүз. Эми намыс командасына барды. Ал жакта да чемпион болушту. Биз эч тартып кылбайбыз. Жана Нуржан байкеден сурап атпаймынбы? Кайсы оюнчу айыбайымда көзгө басар ушундай
оюнчуларыңыздардын бири депчи десем Өмүрбек Эсенұлы дейт да. Сиз кайсы оюнчуну баягы өзүңүздүн командаңыздан айтат элеңиз? Ушул көзгө басар оюнчу депчи. Эми позицияларын атап өтсөм, эми защитадан Эрлан Төлөбеков байкебиз мыкты командабыз. Капитан. Нуржан байке дагы мыкты. Ал эңет, басат, салат. Оны ат жарашпай турат азыр. Ат келбей турат балага. Халиф жакшы. Жакшы ат келбей турат азыр. Жакшы ат келгенде буюрса жакшы оюн тартуулайт деген ишеничтесиз. Ооба. Сиздин атыңызчы? Рокки. Атын буюрса кандай жүрөт? кийинки турнирге жакшылап даярдайбыз. Могу турнирде оюну эми жакшы эле болду, бирок финалда менин көңүлүмө тойбой койду да. Эмнегедир ошондой болуп калды. Эми буюрса кийинки турнирде мыкты деңгээлде дейбиз. Аттарды көп эле алмаштырдыңыз. Сиз 2020 ынтымак командасына келгенсиз, ага чейин багы кички оюндарда ойноп жүрдүңүз да. Канча алмаштырыптырсыз ушул күнгө чейин? 2020-дан бери мен 3 ат алмаштырдым. Мен кулдан 3 ат алмаштырдым, андан кийин 2 атка отурдум да. Токтош отурдум атка. Герб менен 2022, 23, 24 Наурыз турниринде, 24 Наурыз турниринде чейин чаптым. Жеңүүчү ат алдыңыздар. Ооба. Эми утулуп да жүрдүк. Эми көбүнчөсүн уттук да бирок. 2024 9 майдан баштап Роккини минип баштадым. 9 майда Роккини минип, 9 май чемпион болдук. Көчмөндөргө биндим. Көчмөндөрдө экинчи орун болуп калдык. Анан 2025 оюндар болбой калды. Президент кубокто дагы Роккини биндим. Анда дагы финалда отуруп койдук. 26 Наурузда дагы Роккини биндим. Рокки жакшы. Роккинин ошондо биринчи оюну экен да. Бул Нооруз лигасында же болбосо 26-жылдын чоң лигаларынын биринде. Эми Рокки чоң лигаларда ойноп келатат. Бирок 2026 Нооруз турниринде биринчи оюнда. Жакшы. Анан 3-4 эсеби менен алдыга озуп кетишпедиби Намыс командасы? Кичинекей эле айырма да? Кичинекей эле айырма, ошо алтын голдон айырмаланып калды. Ич ачышат бекен? Албетте, бир ай даярдан алсаң канча деген бул жакта үйүң иштеп жүрөсүң сбордо. Ушунча үмүт келип, анан финалда ошондой счетто утулуп калсаң, албетте ичиң көп счетто утулуп калсаң, андай болбойсуң да. Көп счет утулуп калсаң, мейли утулуп калдык. Каяк эле эмне болуп кетти депчи. Анан ошондой эле бир счет утулганда ичиң ачышат, аябай эле. Ачышат, э? Ооба. 3-3 болуп калган учур. Ошол учурда сиз 3-3 болуп калдыңыздар, упайларыңыздар. Кандай бир башкача бир сезим болсо керек? Ооба, 3-3 болгондо эми счет теңелди. Мындай бизге дагы возможность бар деген үмүт да. Бизге возможность бар азыр. Эми кандай болуп кетет дегенчи. Бул команда менен кеңешесиң, мындай кылалы, тигиндей кылалы, эңели. Ушул жерден жаныбыз таялы келди депчи. Намыс. Может, биздин бир нерсебиз тура эмес болуп калды да. Бирөөбүз бир тура эмес нерсе кылып койдук командада. Намыс командасы жакшы даярданып чыгышты, жакшы нерселер кылды. Ошондон улам может болуп кетти. Түшүнүктүү. 9 майга даярдык башталды да, же жакындаганда? Уже башталып атат, ооба. Буюрса, могу 1 жума ичинде. 1 жуманын ичинде баштайбыз. Алда ысык көлдө өтөбү же кайсы? Сбор бирок каякта экенин билбейм. Оюн Талас областында өтөт деп атат. Сбор каякта болот экенин айткан жок. Бирок 1 жуманын ичинде баштайбыз дедим да. Өткөндөгү курамаңыздар менен эле толук түрдө качасыздар? Эми аны айта албайбыз. Может ошол курам менен чыгабыз. Может өзгөрүүлөр болуп кетет. Болуп кетет. Так маалымат жок да. Аттарды алмашып кетеби деп ойлоп атам. Аттар дагы алмашып кетиши мүмкүн. Жаңы аттар келип калышы мүмкүн. Так айта албайбыз да. Аны сборго барганда команда менен бар чогулуп сүйлөшүп анан. Оюн талаасы ошо Нооруз турнири адилеттүү эле болду деп ойлойсуздар? Ооба, адилеттүү болду.
биздин андай эч калыстарга же болбосо федерацияга андай эч эмебиз жок, нааразычылыгыбыз жок. Оюн кабылсы болду, жакшы өттү. Бирок достук менен мурасын четтетилгени кичине, Ошол нерсе бир аз иш татыштырды. достук сиздердин көпүндө көнүшүп калган атаандаштарыңыздарда ишиңиздер Ошол үчүн ич атышты да. Канча жыл эми достук ынтымак болуп жүрүп, бирок азыр бир сүйүнгөнүбүздүн эмеси дагы ушундай күчтүү команда келатканына сүйүнөсүң да. ооба. Эки эле достук ынтымак эле болуп жүрө бербей, дагы күчтүү командалардын келатканына сүйүнүш да ошол. Эми буюрса эми Мурас дагы аябай күчтөнүп келатат. Мурас болуп калса 4 команда аябай момундай бири-бирине жакшы атаандаш болсо, көргөн күйөрманыңа дагы, көрүүчүлөргө дагы аябай кызык оюндар тартылайт да. Ошол кызык болуш үчүн ушул оюндун деңгээли өскөнү аябай сүйүндүрөт да. Намыс командасында Рустам сиздин эми досуңуз да? Ооба. Анан досуңуз менен бир оюн талаада, баягы достугу менен бирок оюн талаасында башка Эми оюн учурундагы муну эмеге бири-бириңдин эмесине туура келбейт. Эме кылбаш керек да. Ал менин досум, мен кармай коюшум керек деген нерсе болбош керек. Бул оюнду оюндай ойнош керек. Оюндан чыккандан кийин досум ошондой дос болуп кетиш керек да. оюн учурунда атаандаш. Оюн учурунда атаандаш. Ал деле бир айдан бери даярданып атат. Ушул күндү күтүп атат. Ушундай кылам деп атат. Анын эмесине биз эч андай болбош керек да. Анан Рустам кандай дос эле? Биз 2024 поколение болбодубу? Жете область боюнча. Ошондо таанышканбыз 2000-жылкылар. Ошол жерден таанышып, бир 4-5 бала аябай жакын дос болуп кеткенбиз. Азыр мындай аябай жакын доспуз. Аралашып турабыз. Алар биз жака Таласка келип конок болот. Биз Нарынга барып конок болобуз, Чүйгө барып конок болобуз. Аябай жакын, азыр мамилебиз аябай жакын да. Кандай атаандаш экен? Күчтүү, аябай күчтүү. Ооба, мен кантип алардын эмесин кантип жаман деп айтам. Аябай күчтүү оюнчулар. Мен мурун байкалчубуз да. Баягы командалар бири-бирине мындай пикир келишпестиктер пайда болуп кетип, жаман сөздөр айтылып кеткен учурлар болгон да. Анан бул Нооруз лигасы аябай ынтымактуу болгондой сезилди да. Анткени биз деген намыс командасы менен дагы сүйлөшкөнбүз да. Алар дагы айтышты, ынтымак командасы аябай күчтүү команда. Биз деген коркуу менен чыкканбыз депчи. Алар дагы сиздерди ушундай бир баалап сыймыктанып турары көрүнүп турат да. Анан сиздер дагы аябай мындай алардын бир сапаттарын айтып, баалап, наоборот, тескерисинче сыймыктанып турганыңыздарга мен аябай суктанып турам да. Ооба, эми бул спорттун достукка мындай эмеге эч эме болбош керек да. Оюндан кийин дагы жашоо бар да. Чыккандан кийин башка сый мамиледе. А бул спорттун, улактын, бөгбөрүнүн учуру кайсы жашка келип токтойт болду экен? Анысын билбейм эми. Кудай ден соолук берсе, кырсыктабай чаба берсек эми көккө чейин эле чапсак керек. Өзүңүз военныймын деп калгансыз негизи. Ал тармакка кетем деп атасызбы же? Эми азыр ушул эме боюнча эле карьера боюнча эле пока ушул эле жүрөм деп атам. Карьера качандыр бир убакта токтогондо, может ошол диплом аркылуу иштеп калабыз. Талас жумузмат. Может башка өлкөдө, башка жакта, башка область өлкөдө дегендечи. Мындай суроосун. Деги эле Кыргызстан боюнча улакчылардын бирин айтыңызчы, өзүңүз баалаган, сыймыктанган. Бул Талас жергесинен эмес, башка жактын улакчыларынан. Эмнеси боюнча? Билбейм, деги эле көрүп сыймыктанасыз да, ушул улакчы. Эми ар бир областта ар бир бала бар да. Мисалы үчүн Ошто Манас байке бар. Чүйдө эме бар. Рустам Туналиев байке бар. Легенда деп коет. Сейитбек байке бар, Аскат Аскаров байке бар. Көп негизи. Нарындачы? Нарында азыр
Дастан бар да. Мирбек Муташев чыгып келатат. Ошо менин досум Муштам бар. Негизи ар бири мындай сыймыктана турган балдар да. Жакшы, достуңуздар ушундай улана берсин. Рахмат. Бүгүн убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Талас жергеси мага жактай аябай. Сизде келип сыймыктануу менен сиздер менен отурганыбызга сыймыктанып турабыз. Чоң рахмат, андай ийгиликтер болсун. Таластан куш келипсиздер. Жакшы сый көрүп, Таластын Гүлчатайынан ас жеп кетиңиздер буюрса. Гүлчатайын жедик. Келип эле Гүлчатайынан ас жеп андан кеттик. Айыл ичинде оюндарды, областта оюндарды Турар ТВдан көрүп атабыз. Көп чет элдеги болбосо телефон артындагы адамдарга Турар ТВ жеткирип берип атат. Ушул байкеге катталып кетиңиздер. Нуржан Мелисбек уулу отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Ооба, жакшы. Жакшысыз. Ооба, жакшы бар. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшы. Оюн аяктап келип, азыр айылда келип, Нооруз майрамына карата той өтүп жаткан экен ошол жерде. Азыр улап ойноп, маанайыбыз жакшы абдан. Буга чейин биз билгенден такыр утулбаган командалардын катарында толуктайсыздар да. Андан кийин бул утулуп калуу сиздерге кандай бир мындай кандай сезим калтырды? Эми бул спортта утулуу менен утуу бир жүрөт да. Эми Намыс командасынан утулуп калдык. Буга чейин былтыр бир полуфиналда бир ойногонбуз. Анда утканбыз ири эсеп менен эле. Бул жылы Намыс командасынын ушундай эле оюн күткөнбүз Намыс командасынан. Эми жеңилип калабыз деген эмес, бирок ушундай күчтүү оюн күткөнбүз. Анткени аябай мээнет кылышты алар. Биз райондук шерине өтүп атканда алар сбор кылышып атты. Биздин райондук шеринелерден келип ат карашып, ат алышып атты. Анан эми чындыгында мээнет кылды. Бизге караганда көбүрөөк мээнет кылды, утушту. Эми ага биз аракет кылдык, болбоду. Утушту. Түшүнүктүү. Анан буга чейин менин билгеним боюнча ынтымак командасынын бир фишкаларынын бири жекеме-жеке эмеспи? Андан кийин бул жолу жекеме-жекеден мындай алсызыраак болуп калган сыяктуусуздар да. Анан эмнеге бул жекеме-жекеден алсыз болуп калганыңыздардын себеби аттардын алмашып кетүүсүбү, аттардын даярдыгынын начарлыгыбы же болбосо балдардын алмашып кетүүсүбү деп сурайынчы. Бир чети сбордун кеч баштап калышы, бир чети аттар аватарды жаңы бала минеди, Өмүрбек минди, ошо негедир тургуза алышпай койду. Эми айланып келип эле ошо Намыс командасында крас аргымагы аябай чындыгында аябай жакшы даярдыкта экен да. Багуусу да жакшы экен, даярдыгы да жакшы экен. Үстүндөгү баласы дагы бир келген убакта алып салып атты да. Эми тургуз турган жок. Үстүндөгү баласы Мирбек Муташев деген. Бир келгенде алып коюп атты да. Чындыгында биздин балдардын жекеме-жекечи балдардан үстөмдүгүрөөк кылды. Анан аттары да үстөмдүк болду да. Анан эми биздин аттардын ошо аватарга бир аз бала келишпей калды окшойт. Анын кортеж аргымагы негедир ошол оюнда турбай койду да. Ага чейинки оюндарда деле алдырып аткан. Бирок ушул быйылкы турнирде биздин жекеме-жекелерден бир аз аксап калды. Эми ошол ошибкалардын үстүндө Кудай буйрса 9 майга иштейбиз да. Мурун
жекеме жекеде сиздерде Ноорuz Ратбек уулу аябай чыгып жүрдү да. ооба Анан анын жоктугу сезилип калды окшойт бул оюнда. ооба албетте анын жоктугу билинди. Эми аватарды чындыгында Нооруздай кылып эч ким чаба элек. Көптөрү да баягы Нооруздай кылып минбейт дагы да, мине албайт да. Эми баягы жаш балдар келип минишип атат, эми мүмкүн бара үйрөнүп калабы билбейбиз, эми бирок азыркы күндө чындыгында Нооруздай кылып мине албай атат да. Ошол себептен бир аз айдын жекеме жекелерден аксап калдык. Кандай ойлойсуз? Достук командасы менен сиздер достукка аябай жакшы атаандашсыздар да. Атаандашсыздар эмес, эми аларды атаандаш катары жакшы билесиздер деп айтсам болот да. Көп оюндарда бирге атаандаштык кылып калдыңыздар. Анан командалар оюндан четтетилип кетишти Мурас менен достук. Ушуга көз карашыңыз кандай? Биз достук командасы менен мен 10 жылдан ашык болду ынтымакта жүргөнүмө. 10 жылдын бир 7-8 жылы бир жыл эле чыкпай калды окшойт финалга достук. Бирок бир 8-9 жылын ушу достук менен өткөрдүк финалда. Эми достук менен ынтымактын оюну чындагында Кыргызстан ичи эмес, Орто Азияга кызыга турган оюн болчу да. Тарых коду. Негизи тарыхта калчу оюндар өттү достук менен. Анан эми бул оюнда четтетилип кетиши эми негедир федерация тарабынан бул нерсе биз бул нерсени кабыл алган жокпуз дейт, бирок Көкбөрүнүн келечеги үчүн ушундай кадамга барышка муктаж болдук деп жатат Көкбөр федерацияны. Эми бул урушуп кетүү органдар жака, милиция тарап жака бир аз залакатын тийгизди окшойт. Камсыздашып кетүү мындай нерсе болбосун деген бир тартиптин ушу Көкбөрүгө бир жакшы тартип киргизип, эл башка мамлекетте, мисалы башка Орто Азия көргөндөр ушундай бир жаман терс таасирин тийгизбесин деп бир жакшы эреже киргизейин деген немеде ниетте бир кабыл алган окшойт да бул чечимди. Эгер Көкбөрүнүн келечеги үчүн ушундай нерсеге барса, албетте достук командасы деле макул го дейм бул нерсегечи. Бирок ошол эле чыр жатакты эмнеден чыкты, эмнеден улам болду, биз аны билбейбиз. Көрүп укпай калдык. Бирок чындыгында эми достук командасы Мынакей азыр менин жанымда ынтымак командасынын эң мыкты оюнчуларынын катарын топтоп келген Ноорuz Ратбек уулу отурат. Тилекке каршы мынакей бул Ноорuz турниринде сиз катышпай калдыңыз, жок болуп калдыңыз. Ага чейин биз угуп калдык, сиздин колуңуз сынып, ошол үчүн баягы кача албай калды депчи. Анан кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Талас жер кезине кош келиңиздер. Рахмат. Биз деп ушундай жакшы Ноорuz өтөт жыл сайын. Ушу өткөргөн чаматаларга, өткөргөн жагматка рахмат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Анан эми быйыл Ноорuz турнирине бизде жыл сайын Талас областында 4 район шерин өтөт. 4 команда чоңдор, 4 команда жаштар. Общий 8 команда. Эми баары Алланын буйругу экен. Эми 3-чү оюндагы, 2-чи оюнда Кара Бурадан Айтматов району өтүп атканда жаракат алып калып колун сындырып. Ошол себептен эле кача албай калдык оюнга. 9-майга катышасызбы? Эми 9-майга азыр 100% деп айткандан алыспын, бирок азыр ошо айыл жергесинде талпа булактарга аралашып атам жай-жай. 100% толук аякты деп айта албайм. Бирок Кудайга шүгүр.
көпчүлүгү күттү эле да жекени негизи башка командаларга алдырбай берген бул Нооруз Ратбек уулу деп билчү да. Анан кийин бул оюнда катышпай калганыңыз ушул ынтымак командасынын жеңилип калуусуна да бирден бир себеп болдубу деп атышат да. Эми бул жакшы суроо болду негизи. Эми ынтымак командасынын жеңилген себеби бир гана менен эмес чыгар. Балким мен бардыгымда жеңилип калмакпыз. Анан Жолдай билет, эми Намыс Нарын областынын Намыс командасы башында эле байкаганбыз. Аябай даярдыгы жакшы болчу. Бул Алматта, мүмкүн Нарын областына Алмат келди, утту. Ким көбүрөөк мээнет кылат. Алла таала деле ошону карап насип кылса керек. Анан сиз экран аркылуу көрүп отурдуңуз да же барып көрүп келдиңизби? Жок, өзүм барып балдардын жанында болуп, Чолпонтада болдуңуз. Чолпонтада үйдө жата албадым. Кандай сезим болот экен, мисалы сиз ар дайым ушундай чоң оюндордо ойноп жүрсөңүз, мунусунда сырттан карап туруп калуу бул кандай? Эми мен чынында улакка аябай кызыгуум күч. Үйгө жата албадым, барып балдардын жанында болуп оюн учурунда. Эми арасы элдердин арасына отуруп көрө албадым, чыдабайт экенмин. Нарзы балдар жакка барып, суранып ошакка өтүп, ошактан көрүп Чыгып кеткиңиз келип аттыбы, аргымагыңызды минип алып эле? Эми албетте чыккым келет, эми жаракат деген жаракат. Эң башкысы ден-соолукту жакшылап алган оюндар алды. Сон, азыр байке эмне болду дейсиң бейиш? Азыр анда. Анан жекеме-жекеде мында Мирбек Муташев Намыс командасынан аябай жакшы бир даярдык менен чыгыптыр. Сырттан көргөн адамга кандай баа берет элеңиз сырттан көрүп? Мирбек Муташев менен Крас быйыл болуп көрбөгөндө оюн көрбүстү. Негизи Мирбектин даярдыгы буга чейин баары эле билсе керек, мен эксперт эмесмин. Мирбек буга чейин сал мындай вес набирать алып толуп жүрчү да, могу Нооруз турниринде өзүн аябай жакшы дайындап келиптир. Ошондой эле Красты да аябай жакшы дайындаптыр. Мирбектин дайындыгын мен ошол ашуудан эле байкагам да. Аябай жакшы дайындап келген. Эми Мирбек инибизге да ден соолук каалайбыз. Ал да жаракат алып калды. Нарын областына алтын упайын салып, туура салган моментте жаракат алып калды. Ден соолук каалайбыз. Аны сиз сырттан карап турдуңуз да, ошол оюндучу ошол учурда кандай ойлойсуз, мисалы коргоочулар, сиздердин коргоочуларыңыздар кичине алсыздык кылып койдубу же аттардын бир жүгүрүүсү алсыз болдубу, эмнеден улам? Эми сырттагылардан азыр эми тигин күнөөлөш, муну күнөөлөш деп айта албайм, эми бирок мындай карап турганда баары эле билсе керек, сезсе керек, чын аттар жүрбөй койду. Шенген Картешев да турбай койду да, ортогочу. Мүмкүн табуу жакшы эмеспи? Же кандайдыр бир себептер тем болуп калдыбы? Аватарда болсо 100% иштете албай койду да. Анан менен башка эч ким ойното албайт деп айтпайм, бирок эми бир ат менен бир бала келишип өтө кыйын да. Келип калганда жакшы оюн көргөзөт да. Рахмат анда байке.